Эфирде өтүп бара жаткан жума ичинде болуп өткөн окуялардын маанилүүлөрүнө сар эсеп салган жумалык маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Алдыда берүүбүздөн кыскача мазмуну. Ишкерлер үчүн форум Бишкек шаарында өткөрүлдү. Сот кызматкерлери үчүн жаңы имарат курула баштады. Көңүлгө төп көргөзмө. Облус борборунда маданиятка эмгек сиңирген ишмер Бурул Жумагулованын сүрөт көргөзмөсү ачылды. Курулганына 30 жылдан ашык убакыт болуп, эскилиги жеткен имаратта Тогуз-Тороо райондук соту иш алып барып келет. Имараттын бөлмөлөрү тар болгондуктан соттук отурумдардын жүрүшү үчүн бир топ эле ыңгайсыздыкты жаратып келген. Мындан улам абалды жөнгө салуу үчүн жаңы имарат куруу маселеси жыл сайын көтөрүлүп келген. Буюрса Демилге ишке ашып, жаңы имарат үчүн акча каражаты бөлүнүп берилди. Жаңы имараттын капсуласын салуу аземине Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Гүлбара Калиева жана Кыргыз Республикасынын алдындагы сот департаментинин директору Руслан Ибраимов келишкен. Келечекте 2 кабат боло турган имарат үчүн өлкө казынасынан 26 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Бул багытта кийинки материал. Өлкөбүздүн алыскы аймактарынын бири болгон Тогуз-Тороо районундагы райондук соту эми жаңы имаратка ээ болуу алдында. Анткени быйылкы жылы аталган мекеме кызматкерлери үчүн 2 кабаттуу жаңы заманбап үлгүдөгү имаратын куруу иштери кызуу башталып, ага Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы келип жеринен күбө болду. Мындан сырткары сот департаментинин жана Жалал Абад облустук сотунун өкүлдөрү келип катышышты. Капсула салуу салтанатына келген республикабыздагы Фемида тутумунун жетекчиси салтанатка келген жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Ал өз сөзүндө сотко кайрылгандардын басымдуу бөлүгү жарандык иштер түзөрүн, анын ичинде ажырашуулар жана башка социалдык маселелер бар экендигин, андыктан сотко чейин маселелерди чечүүдө аксакалдар сотунун иштерин жандандыруу керек экендигин баса белгиледи. Бул жергиликтүү органдар менен жакшы тыгыз байланышта иштесе, аксакалдар сотунун жумушун да жандандырыш керек болуп атат. Буга чейин аталган мекеме кызматкерлери 30 жылдан бери мына бул имаратта сот иштерин жүргүзүп келишет. Эскилиги жеткенден мурда имараттын тардыгы да башкы себеп. Мындай шартта иш алып барышкан сот кызматкерлери 2020-жылдын жаз айларында жаңы имаратка ээ болушмакчы. Биздин жанагы залыбыздагы жетишпестиктен болуп атты. Кабинеттер жетишпей, ушундай болуп келген. Ана азыр жакшы жөрөлгө болуп жаңы здание курулуп атат. Ушул азмаз кабинеттерин жетишпестигине байланыштуу жогору жак төрайым ушуну билип быйыл бизге здание куруп берип атат да. Маалым болгондой, акыркы убактарда сот тутумуна болгон ишеним коомчулук арасында төмөндөп баратканы айтылып келет. Мындан улам сот тутумуна элдин ишенимин арттыруу жана коомчулукту кабардар кылуу сот тутумунун күн тартибиндеги эң маанилүү маселелерден. Бүгүнкү күндө мына соттук реформа жүрүп жатат. Акырындан бутуна турат болуп керек деп ишенип атабыз. Акыркы убакта соттордагы айкындуулук кичинеден болсо да жыла баштады. Эми мезгил көрсөтөт. Соттук корпустун баары алмашты, буюрса жылыштар болот деп ишенем. Элдин ошо ишеничи төмөндөп баратат деген сөздөргө деле мен кошула албайм. Элдер деле ишенимин кайтарабыз деп ойлоймун. Көп элдер сотко барбаса дагы, сот менен тиешеси жок болсо дагы массалык маалымат каражаттардан, телевизордон же гезиттен окуп алып, ошондой экен деп коюшу мүмкүн да. Анан ошон үчүн мен айтып атам. Эскерте кетсек, быйылкы жылдагы жергиликтүү сот имараттарын жаңылоо багытында алыскы тоолуу аймактардагы экинчи курулуш. Буга чейин Чаткал райондук соту жаңы имаратка ээ болушкан. Жазгул Усубалиева, Нурбек Рахманов, Бакыт Самсахунов, Тогуз-Тороо району. Жума ичинде баш калаабызда Теңир тоолук ишкерлердин бизнес форуму өткөрүлдү. Анда Теңир тоо жергесине быйылкыга белгиленген бир катар долбоорлорду биргелешип жүзөгө ашыруунун жолдору талкууланды. Эске салсак, ушундай эле иш-чара өткөн жылы да уюштурулуп, анын натыйжалары жаман болгон эмес. Баарынан кубанычтуусу облус жетекчилигинин мындай демилгесинен жергиликтүү калк да четте калбай, айрым жумуштарды өз күчтөрү менен бүткөрүшкөн. Андыктан бул саамалыкты улантып жана аны жакшы адатка айландыруу негизги милдеттердин биринен болууда. Генералдык дирекциясы Алыскы аймактардын инфратүзүмүн жакшыртууга жана Нарын облусунун социалдык экономикалык көрсөткүчүн көтөрүү багытында Бишкек шаарында бизнес форум өткөрүлдү.
Облус башчысы Аманбай Кайыповдун демилгеси менен уюштурулган бул форумга Теңир Тоо жергесинен чыккан чыгаан ишкерлер, бизнесмендер жана эл өкүлдөрү катышышты. Анда негизинен облусубузду өнүктүрүүгө жана жумушчу орундарды түзүүгө багытталган бир катар долбоорлор талкууланып, ишкерлердин колдоосуна коюлду. Бул форум өзү керек, анткени биз ар бир эле айылга, районго инвестиция тартыш керек деп атпайбызбы. Азыр көрдүңүздөр 600 миллион сом жеке ишкерлер тарабынан тартылган экен. Ар бир районго, айылдарга. Анан бул 2019-жылда дагы жеке ишкерлерди чакырып кеттик. Буга дагы көмөк көрсөтүп, жардам берип, анткени өзүм да сөз менен айтып кеттим. Жашаган нерсең калбайт, жасаган нерсең калат деп, ошон үчүн мындай бизнес форумдар керек. Экинчи рет өткөрүлүп жаткан бул форум 2018-жылда уюштурулган. Анда бир катар долбоорлор сунушталып, ишкерлердин колдоосуна коюлган. Анын жыйынтыгы менен артта калган 2018-жыл аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында жалпы облус боюнча ишкерлер жана демөөрчүлөр тарабынан 594 миллион 407 миң сомдук 476 иш-чаралар аткарылып, 39 ишкана, 15 социалдык объектилер, мунун ичинен 1 ФАП, 1 бала бакча, 2 спорт комплекс, 2 спорт зал, 7 футболдук аянтча, 31 тейлөө объектилери курулган. Мындан сырткары 4 парк уюштурулуп, 2 техника алынса, 130 чакыр үй бүлөлөргө жардам көрсөтүлгөн. Ал эми эл аралык уюмдар тарабынан 622 миллион 122 миң сомдук иштер аткарылса, республикалык бюджеттен 56 миллион 152 миң сомдук жумуштар жасалган. Мына өзүңүз айткандай, быйылкы жылы дагы биздин бир топ ишкерлерибиз ушул айылдарга былтыркы жасабай калгандар мына быйылкы жылкы өзлөрүнүн ошол проектлерин даярдап атышат. Эгерде алып айтып кетсек, мисалы үчүн ошол социалдык объектилерди куруу боюнча, гэстерди куруу боюнча, мини гэстерди жана башка ишканаларды, кайра иштетүүчү ишканаларды куруу боюнча, чакан орто бизнести колдоо боюнча мына көп ошол өзлөрүнүн сунуштарын мына берип атат. Мамлекет мага эмне кылды эмес, мен мамлекетке эмне кылдым деген урандын үстүндө өткөрүлгөн форумдун башкы өзөгү жумушчу орундарды түзүү жана облус аймагындагы көйгөйлөрдү чечүүгө багытталды. Негизинен Теңир Тоо жери башка облустарга салыштырмалуу климаттык шарты катаал болгондуктан андагылардын басымдуу бөлүгү мал чарбасы менен алектенери айтпаса да белгилүү. Ушундан улам облустун экономикалык көрсөткүчүн жогорулатуучу тармактардын бири айыл чарба сектору экени талашсыз. Бирок бүгүнкү күндө бул тармактагы иштердин чабалдыгы дыйкан фермерлерге терс таасирин тийгизип келет. Мындан улам аталган форумда бул көйгөйдө көз жазымда калбастан омоктуу ойлор менен ортого салынып, ишкерлердин талкуусуна коюлду. Жалпы мамлекеттик институттардын, парламенттин, жогорку кеңештин, президенттин, өкмөттүн бул вазыйпасы. Айыл чарба министрлигинин түздөн түз бул вазыйпасы. Ошол сырткы рынокко шарт түзүп берүү, лабораторияларды түзүп берүү, сандан сапатка өтүүнү окутуу дыйкандарга. Мисалы үчүн азыр өкмөттүн баягы иш-чараларында дыйкандарга кандай уяң жүндүү койго өтүү, ал эми пайдалуураак да. Жанагындай эт берүүчү малга өтүү, анын жол жобосун ар бир дыйкан биле албайт. Анын жол жобосун мамлекеттик институттар, айыл чарба саясаты ушуну түшүндүрүш керек. Форумда сунушталган долбоорлордун айрымдары ишкерлердин колдоосуна алынса, айрым долбоорлор аткарылуунун алдында турат. Дегенибиз, облусубуздун административдик борбору жана жападан жалгыз шаарыбыз Нарын шаарынын босогосундагы 2 Илбирис монументин оңдоп түзөөгө жана ал жерге архитектуралык өзгөчөлүктөгү арка орнотуу үчүн ишкерлердин колдоосуна алынган. Маалым болгондой, аталган жерге жалпы наркы 12 миллион сомдун айланасындагы арка орнотуу күтүлүүдө. Анан быйылкы жылкыга Нарын областына былтыр ушул форумда бир сөз алдык эле, жанагы Нарындын кире беришине бир чоң бир арка салып берели депчи. Анан былтыр элдин талабына койдук. Элдердин алдына сынга койгондо ал арка жарабай калды да. Анан быйыл жаңы жана Париждикинде болгон бир жакшынакай триумфальный арка кылып проектисин жасаттык. Анан жакында документ иштери бүттү. Жакында баштайлы деп атабыз. Кудайым буйрса күзгө биз ошону бүткөрүп берели деп тилек кылып отурабыз да. Муну менен катар форумдун алкагында жумушчу орундарды түзүүгө багытталган бир катар ой пикирлер жана долбоорлор талкууланды. Анда маалым болгондой, жеке ишкерлер тарабынан жакынкы жылдар аралыгында бир катар ишканалар ачылып, жумушчу орундар түзүлмөкчү. Дегенибиз, Нарын жана Көкөмерин дарыяларында ишкерлер тарабынан бир катар кичи жана орто гэстер курулары күтүлүүдө. Ошондой эле айыл чарба азыктарын кайра иштетүүчү ишканалардын алгачкылары ачылуу алдында турат.
Нарын жакка деле мисалы ошо момундай кез курса болот могу суубузда. Мындан чыккан энергетика арзан болуп аткан себептен өзүн актаган жылы көп дегенде жок. Ошо жака погода сууктугуна байланыштуу. Жана мисалы азыркы убактарда, акыркы убактарда биткоин, майнинг деген нерселер чыгып атат да. Анын баары бул энергетикадан перерабатывать этип, компьютерный программалар чыгара турган акча да. Ошол нерселерди алып барып коюп, бул энергетиканы да потреблять этет, ушунун аркасы менен акча да чөт деген нерселерди мындайча айтканда заманбап нерселерге өткөнгө аракет кылышыбыз керек деген ойдомун да. Өткөрүлгөн бизнес форумдун бирден бир максаты айылгычтактарды өнүктүрүүгө жана инвесторлорду тартууга багытталган. Ошондой эле форумдун алкагында өз кичи мекендерине барандуу салым кошкон бир катар ишкерлерге Нарын облусунун ардыктуу атуу наамы жана ардак грамоталары ыйгарылды. Эсенбек Сталбек уулу, Нурбек Рахманов, жаңылыктар. Быйылкы айыл чарба өнөктүгүндө чегирткелерди жок кылууда кошумча түйшүктөрдү жаратары күтүлүүдө. Мындай маалымат Нарын облустук өсүмдүктөрдүн карантини боюнча башкармалыгындагы иш-чарада билдирилди. Андыктан зыянкечтердин жайылып кетишинен сактаган дары-дармектердин жана керектүү жабдуулардын жетиштүү өлчөмдө болуусу зарыл. Эске салсак, өткөн жылы кээ бир райондордо чегирткелердин көбөйүшүнөн кылкандуу дан эгиндеринен жана тоют өсүмдүктөрүнөн алынган түшүм дээрлик 2 эсеге чейин төмөндөгөн. Кененирээк кийинки материалда. ЭАЭПтин талаптарына ылайык малдын саламаттыгы менен өсүмдүктөрдүн дагы сапаттуулугу өтө маанилүү. Алсак жыл сайын жашылча жана мөмө жемиштери ар түрдүү зыянкечтерден жабыркап келет. Дүйнөдө андайлардын 200дөн ашыгы бар, жана алардын 7 түрү Кыргызстанда таркалган. Аларды тизмектей кетсек, сары чырмооктор бактарактарды жана айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүн төмөндөтөт. Бул мите курт өсүмдүктөрдү чырмап топуракка дээрлик 5 жылдан кем убакыт сакталат. Түштүк Америка томат күбөсү көпөлөк сымал болуп, көпчүлүк учурда күн асканаларда кездешет. Чыгыш мөмө жегичи, алма, алмурут, шабдалы жана кара өрүк, айва, алча, бадам мөмө бактарын керектен чыгарат. Тагыраагы бул көпөлөк мөмөнү жеп түшүмүн азайтат. Америка ак көпөлөк зыянкечи, дарак, бадал жана чөө өсүмдүктөрүн жараксыз абалга келтирет. Мындан сырткары калифорниялык калканча, кызыл карагай мурутчаны жана башка бир катар зыянкечтери бар. Булардын бардыгы жайгашкан жеринде бир топ жыл сакталып, өсүмдүктөрдүн түшүмүн төмөндөтөт. Айыл чарба продукциясына абдан чоң зыян келтирет. Аны биз ички рынокко сатууга дагы, өзүбүз пайдаланууга дагы атайын өстүрүлгөн, өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларын пайдалана албай калабыз. Бул оорулар чыгып же ушундай аныкталып калса, биздин сырткы мамлекеттерге дагы экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүлбөйт. Булардын көпчүлүгү Кыргызстандын аймагында буга чейин табылып, катталган аймакта карантин жарыяланып, тиешелүү чаралар көрүлгөн. Бул зыянкечтердин адамга болгон зыяны болбосо да, айыл чарба тармагын солгундатып, ири көлөмдөгү экономикалык жоготууга дуушар кылат. Мындан улам өсүмдүктөрдүн карантини департаментинин Нарын облусу боюнча башкармалыгы буга чейин бир катар иштерди алып барып, изилдөөлөрдү жүргүзүп, тиешелүү аныктамаларды чыгарып келет. Бирок мындай жумуштар Борбор каладагы лабораториянын күчү менен гана жасалып келет. Биздин кызматкерлер болгон райондорго чыгып, феромондук тузактарды коюп, зыянкечтерди аныктоо үчүн изилдөөлөр жүргүзөбүз. Мунун негизги максаты ушул феромондорду койгондо бизде именно эле ушул зыянкечтерди аныктоо эмес, ошол зыянкечтердин көбөйтпөсүнө дагы жол бербөө максатында коюлат да. ЭАЭПтин талабына ылайык жер жемиштерди экспорттоого азырынча мүмкүнчүлүгү жок. Анткени талапка ылайык тиешелүү лабораторияларынын жоктугу себеп. Маселен, Кочкор районунда өндүрүлүп келген картошканы мисалга ала турган болсок, тиешелүү деңгээлде текшерилбейт жана аны сактоо үчүн логистикалык борборлор жок. Мындан улам дыйкандар айрым учурларда көп чыгымдарга дуушар болуп калышууда. Азыркы учурда эми бизде толук кандуу жооп беребиз дегенде мен айта албаймын. Анткени бизде аны текшерип, ошолордун талабына ылайык өткөрүп бергидей бизде лабораториялар жок. Биз аны үчүн Чүй облусуна барышыбыз керек. Ошондуктан биздин областка жанакы лабораториянын курулушу баштоо азыркы күндө өтө зарыл болуп атат да. Эгерде ушул лабораториялар курулуп, тиешелүү кызматкерлер менен толук камсыздалсак, биз башка жактарга толук түрдө ошо өндүргөн айыл чарба өсүмдүктөрүбүздү
экспорттоого мүмкүнчүлүк жаралат. Өсүмдүктөрдү зыянкечтери менен күрөшүү май айлары менен башталат. Мындан улам мекемеде алдыда бир катар иштерди мерчемдеп, алардын саламаттыгына дыкат көзөмөл жүргүзүү аракетин көрүшүүдө. Бүгүн облустук окуу семинары уюштурулуп, мекеменин иш аракеттери тааныштырылды. Гүлера Турайбекова, Шамин Болотбеков, Нарын шаары. Алдыдагы жума ичинде улуу жеңиштин 74 жылдыгы белгиленет. Нарын шаарында өлбөс полк жүрүшү уюштурулуп, анын катарында фашисттик Германиянын таш талканын чыгарышкандардын балдары, неберелери, чөбөрөлөрү өтүшмөкчү. Мындан тышкары жеңиш эс алуу багында тургузулган Советтер Союзунун баатырлары Анвар Чортековдун жана Дайыр Асановдун эстелик бюсттары ачылат. Анткен менен бул майрамда жергиликтүү тургундар да бир катар ыңгайсыздыктарга кабыларын жашырып кереги жок. Айрыкча Жумамүдүн Шералиев атындагы көчөнүн зээн кейтерлик абалы унаа тыгындарынын жаратканы аз келгенсип, ылай менен баткактын көмүндүсүндө калган. Ал эми облус борборунда мындай кыйын кырдаалга кабылышкан жолдор менен көчөлөр ондоп саналат. Андыктан нарындыктарды алар акыры оңолобу деген суроо түйшөлтүп келет. Мындай жөндүү тынчсызданууга биздин чыгармачылык топ да жооп издеп көргөн. Чындыгында Жумамүдүн Шералиев көчөсүндө абал кыш айлары чыкканча билинген эмес. Эми митип күн жылганан тарта көчө ылай баткакка батты. Бул көчөдөн унаа менен эмес, жөө адам араң өтөт. Өткөн жылдын жай айларынан тарта оңдоп түзөөгө алган бул көчөнүн долбоору ушул жылдын этегинде жыйынтыкталат. Ал убакка чейин таза суу түтүктөрү жаңыртылып, кайчылаш өткөн көчөлөргө суу тартылмакчы. Шаар бийлигинин айтымында долбоордун иши өз мөөнөтүнөн алдаганча алдыда чыгып, азыркы учурда иштер тынымсыз жүрүүдө деп билдирди. Ошондой эле Жумамүдүн Шералиев көчөсүнө асфальт төшөлбөйт. Күндө азыр иштер, курулуш иштери с опережением кетип атат да, алдыда кетип баратат да. Графиктен алдыда кетип баратат. Былтыр эми ушул узуннан баягы продольник деп коет, ушу узуннан трубалар салынып, бүтүп, ушу суу түшкүчө сууну бердик элек, ошол труба менен беришкен подрядчиктер. Эми ушул күн жылгандан баштап, 2019 жылдан бери поперечник деп коет, туура көчөлөрдү кошуп атышат азыр. Туура көчөлөрдү кошуп туруп, анан туура көчөлөр бүткөндөн кийин анан жолду баягы мурунку калыбына келтирет. Эми мурунку калыбына келтиргенде баягы шагыл жол, шагыл жол кайра ушу шагылын төгүп түздөп беришет да кайра. Подрядчиктердин бул милдети. Мындан сырткары Сагынбай Орозбак уулу көчөсү былтыркы жылы оңдоп түзөөдөн өтүп, колдонууга берилгени менен толук кандуу бүтө элек. Айрым жерлеринде суу өтүүчү арк казылып, ошол бойдон токтоп калган. Мындай шарт жергиликтүү тургундарды ыңгайсыздыкка алып келүүдө. Болбой суу жипти, эмелеринин баары түшкөнү калды, цементинин баары. Күшүндө эле касып кеткен, эми каспай эле кое турбайбы? Анан каскандан машина бул үйдүн баласы Бишкекте да. Анан ошо келгенде өтө албайт, анан айылдан турба салдыртып келдим үйүмдөгү. Анан муну орноттуруп койдум. Эң негизгиси буякка асфальт алия керек болчу да, балдар өткөнгө мунун кереги деле жок. Суу эле эме үстүн жаап салыш керек болчу, турбаларын коюпчу. Бул арыктар былтыр казылган, ВПП ООН деп коет. Ошол долбоордун алкагында казылган, жасалган жумуштар. Бул эми эшиктин алдындагы казылгандар боюнча суу кетиш керек. Бул эң биринчи долбоордун максаты ошол. Анан ар бир жаран эшигинин астына өзү трубасын орнотуп, баягы үйүнө кирип чыккан шартын түзүп алыш керек. Ал эми облус борборунда мындай кыйын кырдаалга кабылышкан жолдор менен көчөлөр оңдоп саналат. Болот Шайлообеков, Шамин Болотбеков, жаңылыктар. Өлкөдө байланыш тармагы 1912 жылы пайда болуп, 1970 жылдары үйгө телефондор коюлуп, байланыш менен камсыз кылуу иштери башталган. Бир кезде байланыш тармагында дүркүрөгөн тармак мобилдик байланыштар пайда болгондон баштап, аталган мекеменин телефон кызматын пайдалануу көрсөткүчү жоголуп барууда. Мындан улам 250 кызматкер иштеген мекемеде учурда болгону 80 гана кызматкер калып, иш жүрүүдө. Бирок анткен менен тармак интернет байланышы боюнча өлкөдөгө алдыңкы сапаттуу байланышты камсыздап келет. Алысты жакын кылып, заман талабына иш ыргагын өздөштүргөн мекеменин иш жагдайы кийинки сюжетте. Алло, ким болду экен?
Кандайсыз апа, амансызбы? Балам, оорубай эле жүрөсүңбү? Курсагың токпу? Бул телефон сүйлөшүүдөгү сезимдер, кубануу, сагынуу, сүйүүлөр кимдин гана көз алдына түшпөйт. Мурда алыскы жакындарың менен кат аркылуу гана байланышып жооп алуу бир топ убакытты талап кылып келсе, кийинки жылдары, тагыраагы 1912 жылдардан тарта телефон байланыштары коомчулукка тараган. Бул жылы Тянь-Шань округуна дагы байланыш системасы тартылып келинип, алгачкы жолу телефон үнү шыңгыраган. Ал эми мына ушул байланыш тармагында эмгектенип, ар бир үйгө телефон шыңгырын жаңырткан кызматкерлер ошол убакыттагы ар бир үй бүлөнүн кубанычтарын жакшы сезишет. Анткени 1970 жылдары байланыш тармагынын гүлдөп турган чагында ар бир үйгө телефондор коюлган. Муну менен алыскы туугандар менен байланышып, коңшу бир туугандар арасындагы алака жакшырган. Биринчи биз телефон койгон күндөрү телефондун кандай шыңгыраганын, кандай жакшы нерсе экенин билип, телефондун шыңгыраганын күтүп адамдар ушунча жакшы кабарды уккулары келген. Ушу телефонду азыр каякта жүрсөң бир туугандарың, досторуң, кошуналарың баардык жактан ар кандай мындай зарыл жумуштарыңды бүтүрүп алып, жакшы жумуштарың бүтөт. Мен мисалы телефонду иштегениме аябай сүйүнөм. Анткени эки адамды жакын кылып, азыр биздин кыздар кээ бирөө алыс жакка турмушка чыккан, ошолор менен кадимкидей жаныңда өзүң менен бирге жүргөндөй сүйлөшөсүң. Венера Абдыкеримова Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун Нарын филиалында иштегенине 30 жылдан ашты. Окууну аяктар замат ишке киришкен каарман байланыштарды жөнгө салуу станциясында иш алып барган. Дээрлик 20 жылдай убактысы өткөн бул жерде азыр иш жүрбөйт. Тагыраагы замандын өнүгүшү менен колдун күчүн талап кылган байланыш станциясы керектен чыккан. Бул станция биз үчүн аябай ыйык, мындайча айтканда, сезимибиздин баары ушу жаштыгыбыздын баары ушул станцияда өттү. Мурунку станция бүт ручной обслуживание болсо, көбүнчөсүчү аналог болчу. А бул болсо бүт цифровая система болуп калат. Более усовершенствованная технология. Биринчиден, экинчиден качество обслуживания очень, телефондун байланыш качественный болот да мындан, белки мурунку станцияга караганда. Бир кезде күркүрөгөн байланыш мекемесинде 350-ге жакын киши эмгектенген. Учурда бул кесипти аркалап жаткандардын саны 80-ге жетпейт. Бирок ошого карабастан байланыш тармагын жакшыртуу аракетин көрүшөт. Заман өнүгүү талабына ылайык интернет байланыштарын жакшыртуу, элет жерине жеткирүү башкы максаттарынан. Дагы деле алысты жакындатып, дүйнөнүн бул бурчу менен тиги бурчун байланыштыруу, калкка жагымдуу шарттарды түзүү багытында алгылыктуу иштерди алып барышат. Бул санариптештирүү, бул адамдын чыгымдарын да азайтуу, иштин дагы батыраак болушун камсыздоо, анан ошол иштин канчалык деңгээлде убагында бүтүп атканын баягы көз караш менен ошол жүрүп турган убакта карап турууга мүмкүнчүлүк түзөт. Ушундай техниканын мүмкүнчүлүгү болуп атат. Буюрса жылдан жылга биздин иштин баягы солундай теңе мен каршымын. Анткени себеби биздин ушу интернет булагын бергенге байланыштуу канча айырга берсек, биз ошончо бизге ошо түйшүк, ошону толук камсыз кылуу, иш менен элди интернет менен камсыз кылуу биздин милдет. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында алыскы элеттерге жана облустагы 50ден ашык орто мектептерде интернет жеткирилмекчи. Мындай ары татал жана ары сыймыктуу кесип ээлеринин 7 май кесиптик майрамы. Кыргызстанда байланыш жана радио күнү деп 1995 жылдан бери белгиленип келет. Мына ушул күнү байланыш жана радио тармагындагы кызматкерлердин кесиптик чеберчиликтери баса белгиленет. Гүлера Туратбекова, Бакыт Самсахунов, Нарын шаары. Жума ичинде Какен Мамбеталиева атындагы Нарын мамлекеттик облустук тарыхый этнографиялык музейинде Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер даңк медалинин ээси Бурул Жумагулованын сүрөт көргөзмөсү ачылды. Эске салсак, бул инсан көп жылдар бою Нарын шаарында жетекчилик кызматтарда иштеген, мээнети менен эл кадырлоосуна ээ болгон каарманыбыздын өмүр жолунан өрнөк алуу үчүн бул иш-чарага келгендер арбын болду. Алардын пикирлери кесиптешим Лариса Калдыбаеванын репортажында. Ак эмгек ар убакта көктө жанат. Каарманыбыз Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер даңк медалинин ээси Бурул Жумагулова бул накыл кептин чын бышыгына бүгүн дагы бир ирет ынанып отурат.
Анткени ал таңертең Арын шаарындагы облустук тарыхый этнографиялык музейде өтүүчү маанилүү иш-чарага чакыруу алган. Каармандын сүрөтү бүгүн музейдеги кыргыз маданиятына үлкөн салым кошкон залкарлардын арасында орун алмакчы. Критерийлер бар, атайын кимдердин сүрөттөрү бул жерге илиниш керек, кимдин сүрөттөрү коюлуш керек деген ошол критерийлерди карап туруп, биздин илимий кеңеш бар. Илимий кеңештин чечими менен жана ошондой эле фонд сатып алуу комиссиясы бар. Ошол фонд сатып алуу комиссиясынын жыйынынын атайын чечими менен ошол Бурул Жумагулунан татыктуу деп эсептеп, ошо биздин бүгүнкү көргөзмөгө сүрөтүн коюп жатабыз. Бул Бурул эженин сүрөтү ушул Теңир Тоо таланттардын бешиги деген залда, маданият искусство залында ошо өмүр бою түбөлүккө илинип турмакчы да. Учурда 73 жаш курактагы Бурул Жумагулова Кемин районунун Тегирменти айылында туулган. Ал жогорку окуу жайды бүткөндөн тарта эмгегин Теңир Тоолуктарга арнады. Бир катар жетекчилик кызматтарда иштеп, облусту, районду, шаарды ар тараптан өнүктүрүүгө салым кошту. Жаңы демилгелерди көтөрүп, жагымдуу аракеттердин башында тургандыгын бир ооздон белгилешти мында келгендер. СССР тарап дегендей бир чоң империя. Анан кандай жашайбыз мындан ары деп кийимге жетпей, тамакка жетпей, бир ушундай учурлар болгон баарыбыздан эле өткөн бир өткөөлүк курак. Ошол кезде ушул Бурул Жумагулуна сыяктуу эжекелер биз ушул чоң бир улуу бийиктиктерди ойлошкон экен да. Булар ошол китеп, маданият, улуттун руху, мына ушулар акыры бир керек болорун, ошол рухтар бийик болгондо гана бир жакшы өзгөрүүгө, өнүгүүгө кетерибиздин билишкен экен. Ошол кезде китепти карабай турчу маалда китепкананы ошо боюнча сактап калуу, маданият бөлүмүндө, искусстводо, музейде болуу, мына ушундай бир кишилердин жасап кеткен эмгегинин мына бүзүрүн бүгүн көрүп атабыз десек жаңылышпайм. Андан сырткары Бурул Жумагулова үй бүлө менен мамлекеттин ишин бирдей деңгээлде мыкты аткарган күчтүү айымдардын үлгүсү деп белгилейт өмүрлүк жолдошу Үсөн Айыпов. 54 жыл бирге жашаган жубайынын өтө эмгекчил жана эстүүлүгүн айтып сыймыктанат. Өзү өтө иштерман эле. Бир немеси эсимден кетпейт. Ушул май айында көчө майрамын бул даже республикада биринчи болду деп калдым да. Көчө майрамды өткөрүп калды. Ушунчалык мындай демилгечилик менен үйлөрдү тазалатып, кварталында этаж үйлөрүнүн алдын тартипке келтирип, май айында көп жумуштарды аткарып, өзүнүн демилгеси менен. Мына ошондо тиги шаардык партиянын Нарын шаардык комитетинин биринчи секретары кооптонуптур да, Рабига Омаровна. Ой, каяктагы немени чыгардың? Ушуну иштей аласыңбы? Элдин баарына жарыялап салдың деп ошентип айтты дейт. Иштейбиз, өткөрөбүз деди. Учурда ардактуу эс алуудагы каарманыбыз азырдагы тыным албай, насаатчылык милдетин так аткарып, жаш жетекчилерге билим тажрыйбасынан кенен бөлүшүп жатат. Аларды ар дайым изденүүгө, иштин жаңы ыкмаларын өздөштүрүүдөн куру калбоого чакырып турат. Ушу даражага мени өстүрүп чыккан мен ушул эл деп ойлойм. Мына ушулар. Мен бүгүн аябай ыраазы болуп толкунданып отурам. Ушундай бир жакшы күн экен. Мен өмүрүмдүн тарыхында сүрөтүмдү илип, ушул бир куттуу жерге салтанаттуу илүү аземин уюштуруп атышат. Ушул уюштурган жамаатка дагы мына Анара Сабитовна башында турган силерге, прессанын адамдарына, ошондой эле баардык мени колдоп турган эл журтума мен ушунчалык терең ыраазычылыгымды билдирем. Мен Нарында мына 55 жыл жашап калдым. Ушунчалык мен Нарынды жакшы көрөм. Ошентип музейдеги залкарларга арналган бул бөлүм бүгүн дагы бир жаңы сүрөт менен толукталды. Андан да маанилүүсү эмгеги элге арналган каарманыбыздын дарегине жагымдуу пикирлер анын көзү тирүүсүндө айтылып жаткандыгы болду. Лариса Калдыбаева, Урмат Айденов, жаңылыктар. Өтүп бара жаткан жума мына ушундай окуяларга бай болду. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.
Алдыда күтүлгөн аба ырайы туурасындагы маалымат менен мен Анжелика Аскарбекова. Саламатсыздарбы? Синоптиктердин билдирүүлөрүнө таянсак, эртең облус аймагында мезгил менен жамгыр жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундага жетет. Абанын температурасы Актала районунда түнкүсү 0+5, күндүз +10, +15 градус жылуу. Ушундай эле температура Ат башы районунда да сакталат. Түнкүсү 0+5, күндүз +10, 15. Кочкор районунда түнкүсүн 0-дөн 5ке чейин жылыса, күндүз +10, 15 градуска чейин жетет. Жумгал районунда дагы түнкүсүн 0-5, күндүз +10, 15 градус болмокчу. Нарын районунда термометрдин мамычасы түнкүсүн 0,5 көрсөтсө, күндүз +10, 15 градуска чейин болот. Ал эми облус борбору Нарын шаарында болсо түнкүсүн +2-4, күндүз +13, 15 градус болушу күтүлөт. Аба ырайы кандай болбосун көңүлүңүздөрдүн дайыма ачык болушун каалайбыз. Амандыкта көрүшөлү.